Бүгүнкү күндө чыгып аткан малды сиз токтотуп атасыз. Сиздики туурабы? Же эмне алар итпекер кетсинби коңшу мамлекеттерге? Бир жакта бизде 10 миң, 20 миң деген фермерлер болуп атат. Бул жакта болсо 6 миллион киши болуп атат да. Ошондуктан 6 миллион кишинин мындай талаптарындагы биз азыркы учурда кризиске байланыштуу эми кыргыз элге өзгөчө эттин баасы 500 сомдон өйдө ашып кеткенде 700 сомго, 600-700 сомго чыгып кетпесин дегенде чечим болду. 700 сомго чыгып кетсе баарыбызга жаман болмок эле да. Сиз границаны ачып бериңиз. Сизге ошол жактан да элдер айтты. Керек болсо азыр Россиядан каалаганча малыңды киргизип берем деп. Границаны ачып бериңиз деп. Кайсы вакытта товары өндүрүлгөн продукция азаят? Когда конкуренция болот, когда избыток, көбөйөт продукция чыккан. Ошондо арзандайт. Бүгүн запрет кылдың, ошо менен көрөбүз азыр эттин баасы канча түшпөйт. Түшүнүктүү болду. Эми сиздин логикаңызга таянсак, мисалы доллар өсүп атат, анда долларды сыртка чыгарбаш керек деген запрет коелабы? Нацбанк ушундай эле болуп атат да. Тилек мырза, айтыңызчы, өткөндө жекшемби күнү Токмоктун мал базарына бардыңыз. Ошол жерде элдин көйгөйлөрү кандай болду? Биз ошол жерде ушул малды сатып аткан кишилер менен жолуктук. Эң негизги мындай бааны көрөйүн деп атайын маскачан билинбей баргам. Анан орточо 5 миң, 6 миң сомго бодо малдын баасы түшүптүр. Бирок ошол эле учурда ага чейин 20-25 миңге көтөрүлүп, ошол кайра кичине баланска келди да. Эттин баасы болсо 380ден, оптовый баасы 380ден 360 сомго чейин түшкөндү биз азыр мындай каттап атабыз. Андан тышкары эми ошол элдин баары айтып атат, бизге ошо базарларда, мал базарларда жакшылап шарттарды түзүп берсе жакшы болот эле. Биз ар бир киргенге ошо 50 сомдон беребиз дейт. Бирок эч кандай шарттар түзүлбөйт дейт да. Ошол сууну чыгарып бербейт дейт. Аякта боткодо жүрөбүз, буттуда жуганга мындай мүмкүнчүлүктөр жок, кол жуганга мүмкүнчүлүктөр жок дейт. Биякта санитардык нормалар аябай катуу бузулуп атат деген боюнча маалымдарды чогултуп келдик. Ошол жакта мына хоттон 50 сом айтып атасыз, 50 сом алат. Ветеринар служба 50 сомдон алат деп утуңуз да? Эмне үчүн алат? Сизге караштуу ошол ветеринар служба. Айтыңызчы. Ал ветеринардык инспекцияга караштуу да. Ал бизден өзүнчө бөлүп салышпады беле. Биз ошону айтып атабыз да, министрликке функцияларды, полномочияларды берсе биз жакшылап баарын көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүк болот. Мал базардын акыбалын көрдүңүз да, э? Көрдүк эле. Анча-мынча ат сарайлар, анча-мынча уй сарайлар жакшыраак. Ушул боюнча дагы кирип жанагындай кичине популист боло бербей, жакшы жерлеринизди көрсөтпөй, көрсөтө турган болсоңор, бардык нерсени көрсөтпөйсүңөр. Эмне жакшы жерлерин көрсөтөт. Бүгүнкү күндө чөптүн ошол мал базарда турган чөп каякта турат, көрдүңүзбү? Канчадан экен чөп? Эмне үчүн малдын баасы кымбаттап атат? Айтыңызчы. Мына мал базарга бардыңыз, эл менен жолуктуңуз. Ооба. Канча экен чөптүн баасы? Жемдин баасы канча экен? Эми мен атайын мындай кабинетте отуруп чечимдерди кабыл албай, ошол барып өзүм көзүм менен көрүп келейин дегем да. Атайын билдирбей барып сүйлөшүп жүрдүк. Ошондуктан эми азыр жана баалар, жемдердин баасы, чөптүн баасы өсүп аткан бул сезонго дагы караштуу болуп атат. Андан тышкары жалпы бул мындай регионалдык дагы өсүүнү биз байкап атабыз да. Регион боюнча. Бул Кыргызстандын ичинде гана эмес, жалпы региондо өсүп атат. Тилек мырза, айтыңызчы, дагы бир суроо да мындай. Мамлекет качан кандай болгондо өнүгөт? Мыйзамдар иштегенде. Иә. Мыйзамдар иштегенде. Биздин өндүрүштөр өзүбүздөн чыкканда ошондо оңолобу? Туура, оңолот. Бүгүнкү күндө чыгып аткан малды сиз токтотуп атасыз. Сиздики туурабы? Же эмне алар итпекер кетсинби коңшу мамлекеттерге? Бул бизде 93% толуу жер. Эмне али кылыш керек анда элдер? Мен сиздерге биякта мындай биякта саясий чечим болду да. Бир жакта бизде ушул экспорт маселеси болуп атат, экинчи жакта азык-түлүк коопсуздук болуп атат да. Бир жакта бизде 10 миң, 20 миң деген фермерлер болуп атат. Бул жакта болсо 6 миллион киши болуп атат да. Ошондуктан 6 миллион кишинин мындай талаптарындагы биз азыркы учурда кризиске байланыштуу эми кыргыз элге өзгөчө эттин баасы 500 сомдон өйдө ашып кеткенде 700 сомго, 600-700 сомго чыгып кетпесин дегенде чечим болду. 700 сомго чыгып кетсе
баарыбызга жаман болмок эле да. Сиз границаны ачып бериңиз. Сизге ошактан да элдер айтты. Керек болсо азыр Россиядан каалаганча малыңды киргизип берем деп. Границаны ачып бериңиз деп. Бизде бул боюнча биринчи ошол жалпы тартипке алып келип алсак, эме чек аралар катуу кармалса, ошондо мындай башкарганга мүмкүнчүлүктөр бар болсо, биз дагы бул боюнча чечимдер кабыл алабыз да. Анан азыркы баасы нормалдаштырылганда, жакшы туруктуу болуп калганда биз өзүбүз ошол чечимди кабыл алып беребиз да. Тилек мырза, сизге өтүнүч. Ушул өзүңүздүн коллективиңизди алыңыз, барыңыз. Бүгүнкү күндө могу келип жаткан жекшемби күнү дагы мал базарга барыңыз. Бүгүнкү күндө 1000ден ашык мал кирет, жылкы эле. 1,5 миңге жакын бодо мал кирет. Ошолор акчасы каяка кетип атыр, канча налог төлөп атыр. Бүгүнкү 10 секунд. Коңшу мамлекеттердин мал базарларын азыр коңшу мамлекеттерге бара албасаңыз, караңыздар. Интернетте бар азыр. Бөлөк Казакстанда кандай мал базардын акыбалы. Бүгүнкү күндө Рахмат. Мал базардын акыбалы боюнча өзүнчө жумуштарды жүргүзөбүз. Бул планга киргиздик. Рахмат. Тилек Мурсалич, мынагы ветеринардык кызмат жөнүндө айтып кетпедиңизби? Кайра өзүгө алыш керек депчи. Муну аябай изилдеп көрүш керек. Айыл чарба министринин астында болгондо өнүккөн эмес бул тармак. Ветеринар инспекция өзүнчө бөлүм чыккандан кийин жаңылануу өнүгүү болду. Калыс ушун айтып коеюн, Калыс Жумаканович бул жерде көп кызмат кылды, жумуш кылды. Анын кандай себептер менен иш козголуп болуп турат, аны өзүнчө маселе, бирок бул тармак боюнча эмгеги чоң. Мирлан Сакбекович, эме уруксат берсеңиздер, бул жерде биз бир нерсени байкадык. Инспекцияга биз эч нерсе деген жокпуз. Инспекция өзүнчө калыш керек, бирок эме саясатты ишке ашыруу дагы функцияларын өзүнө алып алыштыр да. Жанагы вакцинация эмелерди жасап, өзүнчө дарыларды, дармектерди алып, анан ошону ветеринарлар менен ишти жүргүзгөн жагындагы азыр ветеринарный службада болуп калды да. Инспекциядачы. Ошонусу туура эмес болуп Өтө саясатын айыл чарба министри жүргүзүш керек. Рахмат. Кайсы убакта товарыбы өндүрүлгөн продукция азаят, когда конкуренция болот, когда избыток, көбөйөт продукция чыккан. Ошондо арзандайт. Бүгүн запрет кылдың, ошо менен көрөбүз азыр эттин баасы канча түшпөйт. Бизге министрликке 30тан ашык ушул чоң чарбалар келди. Ошон үчүн мен ойлойм да, сиздер жакшылап туруп, мына бүгүн монополия кылабыз деп атасыз, ветеринарияны да алабыз деп атасыңар. Ветслужбаны бүгүн өзүнчө болуп туруп, независимый болуш керек, обязательно. Инспекция. Инспекция толугу менен жооп бериш керек. Убакыт кошуп бериңиздер. Бүгүн мына жогоруда айткан Калыс Жумаканов деген жетекчи ушул маселени жакшы жолго коюп, республика боюнча тартипке салды. Лабораторияларды ишке киргизди. Бүгүнкү күндө Евразиясынын ичинде биздин уже ушул ветслужбага почти мына нарекание же болсо бир кандайдыр пикир болгон эмес уже. Мына ушул маселенин баардыгын азыр Минсельхоздун алдына алабыз деп атасыңар. Минсельхоз бүгүнкү күндө абсолютно туура айттыңыз, саясат гана жүргүзүш керек. Чарбалык иштин баарын тең бериш керек. Бүт. Ошон үчүн ушул запрет кылганыңарды туура эмес. Жанагы мал боюнча мына коллективный решение, коллективный эмес, ал Минсельхоз сиз жооп бересиз биринчи иретте. Эртең дыйкандар келет Минсельхозго. Жооп бер деп. Уже келди. Биз келелек ошо келишет, шашпай тур. Тозуп алабыз. Мына ушул маселеге көңүлүңүздү бурайын. Могу запретти жакшылап ойлонгула дагы элдин мындайча айтканда бүйрүн кызытпай шарт түзүп бергиле иштегенге. Итак, айыл чарбаны биз бүгүнкү күндө дээрлик мындай деңгээлде же кредит менен камсыз кыла албайбыз, же жанагындай жакшы үрөм менен, же болсо племенной чарба менен, мал менен камсыз кыла албай атабыз. Ошон үчүн аларга өздөрүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Рахмат. Рахмат берсеңиздер. Келиңиз. Иса Шенхулович, бизге мына бул эми кайра айтып коеюн, убактылуу чара болду. Кичине баалар аябай резко өсүп аткандан спекулятивдик настроениялар болуп, эт өскөн менен башка продукциялар дагы өсүп, жалпы Кыргызстанда биз жарандарды түшүнүп коюш керекпиз. Айлыктары катуу өскөн жок, эч өскөн жок. Бирок ошондой эт өскөн менен башка бүт тармактар дагы этке карап өсөт экен. Биз мына столовойларга барсак дагы эт өссө, продукциянын баары, тамактар өсөт, анын артынан дагы баары өсүп кеткендиктен биз жөн эле муну стабильный болсун деп убактылуу чара. А так азыр өзүбүздөн ушу эт багытын өнүктүрүү программаны даярдап атабыз. Буюрса эми баарына жардам беребиз. Рахмат.
Түшүнүктүү болду. Эми сиздин логикаңызга таянсак, мисалы доллар өсүп атат, анда долларды сыртка чыгарбаш керек деген запрет коюлабы? Нацбанк ушундай эле болуп атат да.